Эркектик түшүнүгү коомдун спекуляция болуусундагы эң эле негизги темалардын бири болуп саналат. Бирок заманбап жашообузда эркектик түшүнүгү бузукулуктун чегине жетип баратат. Себеби биздин эркектер, мырзалар, атуулдар, кыраандар өзүнө камтуучу эркектик мүнөздөрүн жоготуп алышты. Өтө кейшээрлик, бирок чындык. Көчөлөрүбүздө чыныгы эркектер үчүн пиво, чыныгы эркектер үчүн тамеки, чыныгы эркектер үчүн шарап жана башка ушул сыяктуу көптөгөн фразаларды кезиктиргенде элибиз эсинен айрылып жаткандай сезилет. Анысы да мейли. Биздин көптөгөн патриотторубуз ушундай акылга сыйбаган, мекенибиздин келечеги аларга мааниси жок бизнесмендердин жарнамалык ыкмаларына оңой алданып калуусу ойлонтпой койбойт. Урматтуу эркектер, мени жакшылап окула. Эркектик ичилген пиволордун саны менен чеңелбейт. Жана мында эч кандай биздин нарк населдик же болбосо үрп адаттык түшүнүк да жок. Ичүү менен силер тек гана өлүмүңөрдү тездетип жана убактыңарды текке кетирүүдөсүңөр. Эркектик силер менен болгон кыздардын саны менен да чеңелбейт. Кудай бетин ары кылсын. Заманыбыздын атуулдары кылган эрдиги менен эмес, күнөөсү менен мактанып калышты. Мен мынчасы менен болгом, менде мынчасы бар. Мен мындай кылып салдым деген сөздөрдү укканыңда каның кайнайт. Эгерде сен ушундай эркектерден болсоң, куттуктайбыз. Анткени өз бейишиңди бузуп жатыпсың. Алгандын берери, тепкендин тебери бар. Бул кылгандарың сенин үй бүлө мүчөлөрүңө таасирин тийгизбей койбойт. Дагы бир кейүүчү нерсе, ата-бабаларыбыздын мурастарын, аманаттарын бизге өткөрүп берүүчү улуу муундун адамдары. Ичпейт экен, ушул да эркекпи. Чекпейт экен, ушул да эркекпи. Кыз көрбөптүр, ушул да эркекпи деп шайтандын шериктерине айланганы жанды кейитет. Эгерде эркектик ичилген пиво, чегилген тамеки, жаткан кыздардын саны менен чеңелсе, көрсөткүлөчү, таап бергилечи. Кыргыздын таажысы ага таандык болгон Манас атабыз ушул сыпаттарды өзүнө алганбы? Же болбосо кыргызды дүйнөгө даңазалаган Чыңгыз атабызда ушул сыпаттар болду беле? Жок, жок, дагы бир жолу жок эмес, 1000 жолу жок. Чыныгы эркектик бир гана өзүнө гана жоопкерчиликтүү болуп калбастан, башкаларга да кол суна билген. Аманаты болгон денеси, напсиси, үй бүлө жакындары, кошуна, айыл, шаар, мекенинин тынчтыгы, бейпилдиги үчүн баардыгына даяр болгон адам эркек. Эркектик мүнөзүнө ээ эркек деп аталат. Жогоруда айтылгандай, өз напсисине ээ боло албай, балдарын, аялын, жада калса ата-энесине кол көтөрүп, пайдасынын дайыны жок, дүйнөдө өлүмгө эң эле көп себепкер болгон арак, тамеки, насыбай, баңги заттарын колдонуп келе жаткан ага-инилерибизди эркек деп атоого болобу? Ойлонолу элим, ойлонолу. Кылымдарды каарыткан, мечендердин атасын тааныткан, кадырман, даанышман, айкөл жана баатыр элибиз. Колу буту жок тамеки, сүйлөөчү тили жок шарап арактан. Азгыраарга акылы жок баңги жана башка ушул сыяктуу нерселерди жеңе албай жатып, душманыбызды кантип жеңебиз? Кантип? Айткылачы. Чыныгы эркектерсиз өнүгүү токтойт. Жашоо жеби үзүлөрү шексиз. Ошондуктан Манас, Барсбек, Чыңгыз, Алымбек сыяктуу баатырларыбыз кандай мүмкүнчүлүккө ээ болгон болсо, ар бирибизде да ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Анын баары биздин жана сиздин колуңузда.